Assalamu alaikum, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, жакшылар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Экранга жакыныраак келиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош Өзгөн негизги трассасы От Садырдын Кара Дөбө айылынан сатыла турган дал ушул 6 сотук жер тилкесиндеги 12ге 9 размериндеги 2 кабаттуу жалпы 6 бөлмөлүү дал ушул үйдүн тез арада сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Сатыла турган баасы $59.500 бааланууда. Бул айтылыш баасы бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Документтери так, суу светтери келген. Мечит, мектеп, бала бакчаларга бүт бардыгына жакын. Ош Өзгөн трассасына жанагы ушул жолдон түз чыгып бара турган болсоңуздар, буйруса 400 метрден кийин чыгасыздар трассага. Бул жагында кошумча курулуштарды курам дей турган болсоңуздар, месталары кеңири. Мына бүт бардык фундаменттер, забордун фундаменттери тосулган, айтор кошуну акылары, көчө акылары бүт бардыгы ташталган. 20га 30 стандарт 6 сотук жер тилкеси. Бул үй болсо кам кирпичтен салынган, фундамент куюлган, түнүккө чатыры менен жабылган, черный потологу болгон, айнек терезелери коюлуп, сырткы тарабы кум шубакталган агайын туугандар. Баасы ошол $59.000 бир аз кеми бар. Эми жүрүңүздөр, кайсыл жерде жайгашкан кантип барабыз, көчө тараптан даректерди айталы. Андан кийин сөзүбүздү дагы улантабыз. Учурда мен Ош Өзгөн негизги трассасынын боюнда От Садыр айылынын чыга бериш жеринде турам. Тактап айтканда Кара Дөбө айылында. Бул жерде жолдун боюндагы мечитти билесиздер, азыр дарактар тосуп калыптыр. Ушул жерде мечит бар. Мечиттен бир аз эле өткөнүңүздөрдөн кийин бул жерде Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери Назибай Нуркулов көчөсүн көрөсүздөр. Дал ушул көчөдөн сиздер түз түшүп бара бересиздер, буйруса 350-400 метрден кийин жолугушабыз. Мындан дальше кетсеңиздер, Өзгөн тарапка бет аласыздар. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келе жатасыздарбы? 400 метрден кийин жолдун оң тарабында айланасы песка блоктору менен тосулган жашыл дарбазалуу ушул жашыл чатырлуу үйдү көрөсүздөр. Дал ушул үй өз кардарын күтүүдө. Таза суу тартылып келе жатат, суга суу кеңири. Мечит, мектеп, бала бакчаларды айттык. Анан эми жердин, үйдүн планировкасы кандай десеңиздер, жердин түндүк батыш тарабында ушул бурчка үй түшкөн. Үйдүн узун турасын айттык, 12ге 9. Көчө тарабынан 2 метр ташталган. Свет, түнгү жарыктандыруулар, интернет келген. Бул жагында болсо гараж экен. Негизги кире бериш жайынын күлүчүн таппай калдык. Ушу гараж аркылуу сиздерге кирип көрсөтөлү. Бул жерде ошол унаа токтотуучу гараж кылып пайдалансаңыздар. Анын үстү зал, 2 кабат. Ошондо бир 8,5 га 4,5 размериндеги зал болот экен эле да. Андан бул жагына кире бериш жери, негизги ход ушул жерде, холл болот бул жер. Тетиги бурчтан сиздер 2 кабатка тепкич аркылуу чыгып барасыздар. 1 жана 2 кабаттын ортолугунда мына ушундай тоорсун деп коет. Эми ар жерде ар кандай тоорсун, айтор таштамайлар ушундай экен. Анан туугандар, 1 кабатта гараж, гараждан келсеңиз холл, бул жагында болсо кухнясы орун алган. Бул жерде ошондой студия тибиндеги кухня кылып пайдалансаңыздар. Бул жагында болсо душ туалеттин орду каралган, тосулган, мынакей. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Ал эми бул жактагы эшик эмес, кирди чыкты эмес. Мунун ортолугунда кыш печкесинин орду. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, турба чыгып кетүүчү тешик дагы калтырылган сесмага. Так, бул жер печканын орду. Ушул жерден күпүлдөтүп отту жага бересиздер. Бул жагы болсо спальни болот. Спальни терезеси көрүнүп турат, өзүңүздөр көргөндөй, пластиктен 3 көздүү, узун турасы болжол менен 4,5 га 3,5. Мунун эшиги бул жакта. Так, эми биз 2 кабатка чыгабыз. 2 кабатка дал ушул бурчтан чыгып кетебиз. Чыкканыңыздардан кийин бул жер холл. Муну балкон кылып аласыздар. Кире бериш жайдын 2 кабатында балкон. Түз жүрсөңүздөр, гараждын үстү жанагы биз айткан 8,5 га 4,5 размериндеги зал болот. Бул жагында болсо бирөөсү детский болсо, бирөөсү ата-энелер уктоочу 2 бөлмө. Мына ушундай чатыры жабылган, черный потолок кагылган. Бул жерден бир чыгып кетүүчү, жердеги чыгып кетүүчү ход калтырылган, айтор ушундай. Сейсмофоз тумбалары урулган достор, мына өзүңүздөр көрүп тургандай. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эсин номер экран астында камтылган. Өзүңүздөр чалып байланышып дагы толугураак маалымат алганга аракет кыласыздар. Болушунча биз сиздерге бул үйдү обзор кылып тартып көрсөткөнгө аракет кылдык. Артынан 2 капталынан айтор ушундай
Кошуна акылары, жол акылары ташталган, жери өзү негизи тегиз, сонун жерде жайгашкан. Мынакей кошумча курулуш курганга дагы жакшы ыңгайлуу место калтырылыптыр. Ынтымактуу, жакшы кошуналарыңыздар жашайт. Насип кылган болсун, агайын туугандар. Бул айтылыш баасы бир аз кем болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Лайктан басып, комментарий жазып, жакын тууган урук, жора жолдошторго жөнөтүп коюңуздар.